Багымдат намазынын биринчи 2 рекет сүннөтүндө Каусар менен Ихласты окуп, анан 2 рекет парызында Аср менен Фил сүрөсүн окуса болобу? Багымдат намазынан мындай. Биринчи багымдат намазда делешим сен карап туруңуз. Сиз айтып аткандай Каусар менен Ихласты окуса болот. Каусар Ихласты. Бирок фарызында Асырдан кийин Аср сүрөсүнөн кийин ортосунда калып кетип атпайбы сүрөчү? Фил сүрөсүн өткөтүп атасыз. Макулбу? Ал жерде Хумаза сүрөнү калтырып кетип атасыз. Ошон үчүн бул макруh болуп калат да, ортодо калтырып алышыңыз керек. Албетте, ар бир рекет өзүнчө. Сиз ойлонбоңуз, мисалы, биринчи азыр сүннөткө Ихлас менен Кул аузу бирабил фалакты окудуңуз. Же болбосо Кул аузу бирабил фалак менен Насты окудуңуз. Фарызына Алам тара кайфа менен Лиляфи Курашты окуй бериңиз. Бул деген сүннөттөн кийинки фарыздагы ошол сөзсүз кийинки сүрөлөр болуш керек деген мааниде эмес. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы, таравих окуп атасыз. Биринчи рекетке фалакты, экинчи рекетке эмне окудуңуз? Насты окудуңуз. Болду. Андан кийин турдуңуз дагы Алам тара кайфаны окуңуз, Лиляфи Курашты окуңуз. Түшүндүңүзбү? Демек, ар бир рекеттин өзүндөгү эле 2 эме бар го? Зам сүрө бар го? Ошонун экөөнүн ортосунда эле тартип керек. Намаздардын ортосунда тартип ал зарыл эмес ал. Мына сиз айтып атканыңыз азыр мисалы, биринчи багымдаттын 2 рекет сүннөтүндө Каусар окудуңуз, анан Ихласты окудуңуз. Анан 2 рекет парызында Аср деп уже нар жакка чыгып кеттик да. Анан Фил сүрөсүн окуса болобу депчи. Аср менен Фил сүрөсүн экөөнүн ортосунда бир сүрө калып атат. Ошондуктан макруh болуп калат. Так, эгерде сиз мына жердеги Асрды окугандан кийин, Хумазаны окуй турган болсок, анда боло бермек да. Жалпы намазда сүрөлөрдүн ирети бузулган болбойбу дейт. Жок, мына как раз өзүңүз суроо берсиз, болбойт мындай. Жана экинчи суроом, чочконун эти кошулган колбасаны билбей жеп алса 40 күн намазы кабыл болбойбу?